Accelerate Prosperity Азия долбоорунун алкагында өткөрүлгөн тренингде ишкерлер бизнестин өнүктүрүүнү тездетүүгө багытталган маалыматтар менен камсыз болушту. Аталган тренинг 7 жумага созулуп, ишкерлердин бизнес планын түзүп, аны алып кетүү боюнча билимин өркүндөтүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Окутуулардын жыйынтыгында ишкерлер өздөрүнүн долбоорун жактап, ал инвесторлор тарабынан жактырылса, долбоорун өнүктүрүүгө 50 000 акш долларына чейин инвестициялай алышат. Поздравить те компании, которые прошли преддемо. Я думаю, это очень большое достижение, что вы прошли 7-недельный курс обучения, прошли через сито наших сокомандников, да, которые коллег моих, которые вчера вас оценивали, позавчера готовили. Это большая работа с вашей и со стороны нашей команды. 200 ишкананын арасында бизде 25 ишкана тандалып алынып, алар окутуулардан өтүп, окутууларыбыз 3-майда башталган. Биз анан негизлеп бул натыйжалуу биздин иш-чара бул демо күн болуп эсептелет. Демо күндө компаниялардын баары өздөрүнүн бизнес проекттерин инвесторлорго көрсөтө алышат да, ошол эле каржылоо же болбосо кандайдыр бир колдоолорго алганга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок бүгүнкү күнгө өтүш үчүн дагы компаниялар дагы бир мындайча айтканда бир чоң экзаменден өтүштү. Кечээки күнү 23 компания катышып, 12 компания гана өзүнүн эң мыкты бизнес проекттерин бүгүнкү инвесторлорго көрсөтө алышат. Натыйжасында биз бүгүнкү күнү 6 компанияны тандап алабыз. 6 компаниянын иш жүргүзүлүп, комплекстүү анализ өткөрүлгөндөн кийин алар 50 000 долларга чейин сомдо 3 жылдан 7 жылга чейин берилүүчү инвестиция алганга мүмкүнчүлүгү болот. Аталган тренингке айыл чарба, өндүрүш, билим берүү, ошондой эле тамак аш азыктарын кайра иштетүү тармактарынан ишкерлер катышышкан. Ишкерлер жогорудагы окутуулар натыйжалуу болгонун, бизнести чоңойтуп, аны рынокко чыгарууда бир топ жардамы тие турганын белгилешти. Африканский сом же болбосо клариевый сом деген балыкты киргизишке туура келип атат да. Ушуну өстүрөбүз деп биз азыркы кезде ар кайсы долбоорлорго кайрылып көрдүк. Анан акыры ушу акселератор долбооруна биз кайрылып жазып эметтик эле. Анан бизди ушу кабыл алышып, азыркы кезде окууну бүттүк. 8 неделден бери ошондо жакшы, аябай жакшы эмелерди алдык да. Үлгүлөрдү алдык. Бизнес планды түзгөндү, ошонун ичинде маркетинг службаларды дагы. Бизнестин өнүгүүсүн тездетүү боюнча 7 неделя курсту өттүк. Бүгүнкү күндө бул курс акыркы күнү болуп жатат. Бүгүн инвесторлорго ошол компаниялардын ичинен 10 компания өзүнүн компанияларын эметет, представлять этет. Чакан жана чоң бизнестерди өнүктүрүү боюнча бизнес окуусун өттүк. Бүгүнкү күндө бул проекттен алуу биздин максатыбыз ошол биздин бизнесибизди чоңойтуу жана рынокко чыгуу болчу. Биз толук 100% өзүбүздүн каалаган максатыбызга жеттик. Жаңы рынокко, жаңы кардарларды табуу боюнча бул абдан чоң иш жасалды. Проекттин окуусуна, убактысына бизди окутканына баарына чоң рахмат. Иш-чаранын жүрүшүндө ишкерлердин жактаган долбоорлорунун эң жакшысы тандалып алынат. Жыйынтыгында 6 компанияга колдоо көрсөтүүлөрү кошумчаланды. Белгилей кетсек, аталган долбоор Европа бирлиги жана Агахан фонду тарабынан каржыланат. Ошондой эле ишкердикти өнүктүрүп, элеттиктердин экономикалык жыргалчылыгын жогорулатуу багытында иш алып барат. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Сергей Мищенко, Ысык Көл жаңылыктары.